Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Алтынбек Ынтымак, Гүлайым Жаманкулова. Биздин радио толкунда сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга биз чоң кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз үй бүлөнүн турмушу жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз. Бүгүн биз өмүрлүк жарды туура тандоонун маанилүүлүгү жөнүндө сүйлөшөбүз. Акыр кыямат күнүндө Кудайдын койгон чени эмне? Ал Кудайдын моралдык мыйзамы. Ар бир адамдын кылган иши Кудайдын мыйзамы менен кылдат текшерилет. Ыйык китептерде ушундай жазылган. Мына ушулар жөнүндө биз программабыздын 2 бөлүгүндө маектешебиз. Мен жана Дүйнө аттуу радио берүү сиздер үчүн. Биз менен болуңуздар, кечиңиздер коонак болсун. Кымбаттуу досум, үйлөнгөндөн кийин сенин турмушуң аянычтуу абалга келбеши үчүн адегенде абдан жакшылап ойлонушуң керек. Ойлонбой туруп үйлөнсөң, сенин жашооң оор жүккө, каргыш наалатка айланат. Аялдын бактысын бузуп, жашоосун киши чыдагыс абалга анын күйөөсү гана алып келет. Ал эми күйөөсүнүн үмүтүн үзүп, анын алдыга койгон максатын жокко чыгарууга аялынын гана күчү жетет. Бир аз гана адамдар никедеги туура мамилелер жөнүндө билишет. Миңдеген адамдар никеде турушат, бирок алар бири-бирине туура келишпейт. Үй бүлө куруудан мурда үй бүлөнүн мүнөзү кандай боло тургандыгы жөнүндө, балдарды тарбиялоодо ыйык милдеттер жөнүндө жакшылап ойлонуш керек. Силердин таңдооңорго таасир көргөзө турган факторлор жөнүндө сүйлөшөлү. Өзүңөрдүн тагдырыңарды кошо турган адамдын ар бир сезимин талдагыла. Мүнөзүнүн ар бир чийимин текшергиле. Сүйүү бул биз Кудайдан алган кымбат белек. Чыныгы сүйүү бул улуу жана ыйык. Ал эми жөн гана сезимге алдырып койгондо пайда болгон сүйүү тез эле өчүп калат. Никеге турарда мурун бири-бириңерди сүйбөйсүңөрбү деген суроодон башка дагы көптөгөн суроолорду чечиш керек. Турмуш куруу бул эң маанилүү жоопкерчиликти моюнга алуу экендигин түшүнүш керек. Дени соо, акыл эси орундагы балдар төрөлөбү деген маселени ойлонуштуруш керек. Болочоктогу аял кандай сапаттарга ээ болушу керек? Сулаймандын насыят китеби бул жөнүндө мындай деп айтат. Ким изгиликтүү аял табат, анын баасы берметтен да жогору турат. Күйөөсүнүн жүрөгү анын ичинде экени анык, жана күйөөсү да ага кошулат. Аял өмүр өткөнчө күйөөсүнө жакшылык кылат. Жүн жана зыгыр таап келип, көңүлү менен иштейт. Алыстан нан таап келет. Аял түн ичинде туруп тамак берет. Кедейлерге сыйын көрсөтүп, муктаж болгондорго колун сунат. Үй бүлөсү үчүн ызгардуу сууктан коркпойт. Анткени үй бүлөсүндөгүлөрдүн бардыгы 2 кабат кийинишкен. Анын кийимдеринин бышыктыгы жана сулуулугу келечекке кубанычтуу карайт. Акылмандык менен сүйлөйт. Үй чарбасына көзөмөлдүк кылат. Балдары туруп анын көңүлүн ачышат. Күйөөсү аны мактайт. Көп эле жакшы аялдар болгон, бирок сен баарынан ашып кеттиң. Өзүңөргө аял тандаганда анын мүнөзүн жакшылап карагыла. Ал тырышып, аракеттенип оокат кылабы? Же өзүнүн да, сенин да тапканыңарды дайыны жок чачып, сылаң короздонобу? Ал сенин ата-энеңди сыйлап, аларга камкордук көрөбү? Мына ушундай маселелерди чечип алуу керек. Анткени булар силердин келечектеги турмушуңарга тиешелүү. Болочок күйөө кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ар бир аял өзүнүн болочок күйөөсүнүн өткөн турмушун жакшылап билиши керек. Ал таза жашаганбы? Анда сени бактылуу кыла турган мүнөздөр барбы? Ага турмушка чыккандан кийин өз оюңа,
өзүң ээ болуп ага көз карандысыз жашайсыңбы? Анын энеси барбы? Анын мүнөзү кандай? Ал энесин сыйлайбы? Ал сенин кетирген кемчиликтериңди кечире алабы? Качан адам никеге турганда ал жөн гана аялдын же күйөөнүн милдетин албайт. Мына силердин колуңарга чыныга ыйык нерсени, адамдын тагдырын алып жатасыңар. Анткени силердин болочок аялыңар же күйөөңөр бул жөн гана кам көрүш үчүн болгон нерсе эмес. Бул эң биринчиден тирүү жан. Жана качан мезгил келип, силер бүткүл дүйнөнүн тагдыры менен жолукканда, силер Кудай менен жекеме-жеке каласыңар. Бул жөнүндө ыйык китепте көп ирет айтылган. Мына ошондо түбөлүктүүлүктүн алдында өзүнүн никесин бизге ишенген адамга кандай мамиле кылгандыгыбыз тууралуу жооп беребиз. Забурда Дөөт пайгамбар мынтип айткан: эгер Кудай үйлөрдү жаратпаса, аны куруп жаткандар бекер убараланышат. Жакшынакай жүздүү, эң сонун адамдарга толгон ушул зор дүйнөдө өзүңө жүк болчу адамды кантип табууга болот? Кудай гана ал эки адамды кошо алат. Биздин келечегибизди ал гана биле алат. Турмушуңардагы эң маанилүү тандоону жасардын алдында Кудайга сыйынгыла. Жана ал сөзсүз ушул суроо боюнча силерге өзүнүн эркин көрсөтөт. Никедеги бакыттын жолу оңой эмес, бирок Кудайдын аркасы менен ал болот. Силердин эсиңерге сала турган дагы бир маанилүү фактор бар. Өзүңөргө жар тандоонун алдында ата-энеңер менен кеңешкиле. Анткени ата-эне баласынын бактылуу болушун гана каалайт. Бул жөнүндө Кудайдын берген осуяты бар. Кудайдын сага берген жердеги күндөрүңдүн узун болушу үчүн өзүңдүн атаңды жана энеңди сыйла. Бүгүн биз силер менен өмүрлүк жолдошуңарды тандоого таасир бере турган факторлор жөнүндө сүйлөштүк. Эмки берүүлөрүбүздө биз силерге эң жакын жана сүйгөн адамыңар менен болгон мамилеңердин эң чоң жетишкендиктерине жетишүүгө жардам берүүгө аракеттенебиз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз жана сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Азыр биз сиздер менен Кудайдын моралдык мыйзамы тууралуу ой бөлүшөбүз. Кудайдын мыйзамы аркылуу ар бир адамдын кылган иши кылдаттык менен каралат. Ыйык китептерде ушундай деп жазылган. Кымбаттуу досум, качандыр бир кезде адамдардын көз караштарынын ар кандай болушу, эмнеден башталарын ойлоп көрдүк беле? Үй бүлөдөгү же саясаттагы, же социалдык келишпестиктер адамдардын динге ишенүүнүн жана идеалдарынын ар башка болушуна негизделген. Жа дегенде бир топко кирген адамдар ортосунда да келишпестиктер болот. Жаштар улуулардын түшүнбөстүгүнөн нааразы болушат. Ал эми улуу адамдарга жаштардын жүрүш турушу, же жаш уландардын чачынын узундугу, алардын салбыраган кийимдери жана шайкелеңдиги жакпайт. Кээ бир өлкөлөрдүн нормага айланган жашоо стили жана адаттары башка бир өлкөдө таң калыштуу болуп көрүнөт. Жада калса күнөө катары саналат. Дүйнөнүн тарыхынын жүрүшүндө ушул суроо боюнча адам баласы макулдукка келе алган жок. Жакшы менен жаман жөнүндө, туура менен туура эместик жөнүндө талаштар дагы эле көп. Бирок ушул айырманы иреттөөнүн чени барбы?
эгер бар болсо албетте ал кандайдыр бир адамзат үй бүлөсүнүн чыгармасы эмес, ал бардык адамзат звеносун жараткан Кудайдан гана болот. Албетте Кудай дүйнөнү соттой турган чен кээ бир адамдарга же улуттарга жагабы же жакпайбы деп ылайыкташтырбайт. Ал Кудайдын өзү койгон эрежелерине ылайык болот. Жаралуу башталганда эле Кудай адамга өз тазалыгын сакташ керек болгон осуяттарды берген. Душмандык, жек көрүүчүлүк, кылмыштуулук жана оору мораль менен Кудайдын мыйзамында коюлган түбөлүк принциптеринин келишпестигинин негизи болуп саналат. Уурулук, киши өлтүрүүчүлүк, ачкөздүк, ойноштук, оорулар бул принциптер менен келише албастыктын же жөн гана мыйзамды бузгандыктын натыйжасы болуп эсептелет. Кээ бир адамдар мыйзам аларды кысымга алып аракеттерди чектейт деп эсептешет. Бирок жашаган элдердин өмүрү жана мүлкү коопсуз болгон өлкөнү элестетип көрүңүзчү. Мындай өлкөдөн адамдар качышат. Мыйзамсыз мындай өлкөдө учурдагы башаламандыктан пайдаланып калуу үчүн уурулар менен алдамчылар гана калат. Мыйзамсыз эч бир мамлекет болбойт. Тескерисинче, бул башаламандыкка карама каршы кылып, адамзаттын жыргалчылыгы үчүн кызмат кылган мыйзамды адамдарга бергендиги үчүн биз Кудайга рахмат айтышыбыз керек. Кудай анын заңдарын сактаган адамдарды сыйлайт, бирок ошондой эле мыйзамды бузгандарды жазасыз калтырбайт. Кудай биздин тергөөчүбүз. Түшүнгөн адам асмандан жаралган Кудайдын мыйзамдары менен таанышып чыгат. Кымбаттуу досум, биз дагы келерки берүүбүздө Тоораттагы, Инжилдеги жана ыйык Курандагы Кудайдын ушул түбөлүктүү принциптери жөнүндө айтып бермекчибиз. Ар бир адамдын жашоосу асман чени же түбөлүк моралдык мыйзам менен салыштырылат. Бирок тилекке каршы көпчүлүк адамдар Кудайдын эскертүүсүн көрбөш үчүн жана укпаш үчүн көздөрүн жана кулактарын жаап алышкан. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар ар кандай жолдор менен ушул дүйнөнүн эмеректерин жыйноого өзүнүн энергиясын сарп жатышат. Ал эми түбөлүктүү асыл баага ээ болгон нерселерге алардын убактысы да калбайт, кызыгышпайт да. Кудайдын сурак күнүндө бул адамдар актан алышпайт. Сулайман пайгамбар айткан: бардыгынын маанисин угабыз. Кудайдан корк жана анын осуяттарын сакта. Анткени анда бардыгы адам үчүн. Экклесиаст пайгамбардын китеби 12-бап 13-ыр. Сотто Кудайдын чени кандай болот? Чен Кудайдын мыйзамы. Ал Кудайдын өзүнө окшоп таза жана түбөлүктүү, жана ошондой эле анын мүнөзүнө окшоп өзгөрүлбөйт жана такыба. Адамдын кылган иштери анын ыйык көрсөтмөлөрүндө абдан көңүл салынып каралат. Кандай жолду тандап барам десе, адамдын өз эрки. Эгер кайсы жолду тандайм десе, адамдын өз эрки болсо, анда Кудайга анын жолунан тайгандарды жазалоонун эмне кереги бар? Динге ишенүүгө зордоо жок экендиги жакшы белгилүү. Куран 2-сүрө 256-аят. Ал эми ыйык Инжил мынтип эскертет: алданбагыла, Кудай кордолбойт. Адам эмнени сепсе ошону алат. Кээ бир адамдар келе турган Кудайдын сотун эстегилери келишпейт. Алар ушул азыркы жашоого канааттанышып, ушул жашоодон жыргалчылык табышат. Көбүнчө адамдар жыргалчылыкты издеп, алкоголдук ичимдиктерге жана башка шаан шөкөттөргө кайрылышат. Алар бул дүйнөнү унутуп, чындыктан качкылары келет. Анан бул адамдар жалаң гана акчасын жана убактысын эмес, ошондой эле ден соолугун да жоготкондуктарын көрүшөт. Канааттанбагандык сезим аларды оор жүк болуп басып турат. Кээ бирөөлөр жакырдыктан качып, өзүнүн коопсуздугун байлыктан табышат. Бирок коопсуздукта жашоонун ордуна көпчүлүк бай адамдар байлыгын кантип сактап калышын айласын издеп тынчык кетишет. Акыр аягында алар акчага, ден соолукту, жандын тынчтыгын, бактыны, жада калса коопсуздукту да сатып алууга болбостугун түшүнөт. Башка бир адамдар адамдын азап чегүүлөрүн жана проблемаларын аң сезим чечет деп ойлошот. Алар философия, билим берүү илимдерин тереңдетишет. Бирок бул да жардам бербейт. Чыныгы коопсуздук качан адам ишеним менен Кудайдын куткаруу планына берилгенде гана болот. Чыныгы убакыт жана канааттануу качан адам Кудайдын эркин кылып жаткандыгын билгенде гана келет. Качан адам Кудайдын сөзүндө жана осуяттарына берилген колдонмолор менен жүргөндө гана ал чындап акылман болот. Бул осуяттар чындыктын жана калптын белгиси болуп саналат. Ыйык Куран бул белгилер жөнүндө мындайча айтат: жана Мусага биз ыйык жазууларды тартуу кылдык. Ал биздин туура жол менен жүрүшүбүз үчүн чындыкты калптан айырмалоонун таразасы. Куран 2-сүрө 53-аят. Кудайдын эң сонун аттарынын бири адилеттүү, арабча аль-адил. Ал эми адилеттүүлүк бардык негизги мыйзамдардын бардык адамдарга бирдей кароону талап кылат.
кимдир бирөө мынтип айтышы мүмкүн: муундан муунга бардыгы өзгөрүлөт. Азыркы биздин жашообуз да өткөндөрдөн айырмаланат. Бирок кымбаттуу досум, бардыгын жараткан Кудай, адамдарга өмүр берген Кудай өзгөрүлбөйт. Ошондой эле анын мыйзамы да өзгөрүлбөйт. Ыйык Куран негиздүү ырастоолорду берет. Биз сага чейин жана биздин пайгамбарларга чейин салттарды жибергенбиз. Жана сен ал салттардын өзгөрүүсүн таппайсың. Куран 17-сүрө 77-аят. Ал эми азыр болсо ыйык Инжилдин ажайып барактарын ачууга убакыт келди. Ыйса жүргүзгөн кереметтердин бири болгон жесир аялдын уулунун тирилиши жөнүндө окуйбуз. Бир күнү Иса Наин деп аталган шаарга келди. Аны менен аны көптөгөн шакирттери жана көп эл ээрчип жүрүштү. Ал шаардын дарбазасына жакындаганда өлүк алып баратышкан элди көрдү. Ал бир жесир аялдын жападан жалгыз баласы эле. Ыйлаган энесин көрүп, Иса аны аяп ага минтип айтты: "Ыйлаба." Анан өлүктү көтөрүп жүргөндөрдүн жанына барып мындай деди: "Улан, сага айтам, тур." Өлүк ордунан туруп олтурду жана сүйлөй баштады. Иса аны энесине берди. Муну көргөндөрдүн бардыгын коркунуч каптады. Алар Кудайды даңктап: "Биздин арабызда улуу пайгамбар чыкты. Кудай өз калкына келди" дешти. Исанын туулган күнүнөн көп жүз жыл мурун Исайя пайгамбар ал жөнүндө минтип жазган: "Чала сынган таякты сындырбайт, жана түтөгөн биликти өчүрбөйт." Бул Исанын адамдарга болгон мамилеси жөнүндө айтылган эле. Иса бул дүйнөдө жүргөн убагында укмуштуу кереметтерди көрсөткөн. Бирок азыр да Иса асмандагы атасынын атагында жүрүп, биздин көзүбүзгө көрүнбөй турган болсо дагы, ал аны өз өмүрүнө өзүнүн куткаруучусу катары кабыл алгандар үчүн Кудай атага сыйынат. Жаңы осуят Лукадан ыйык Инжил 7-бап 11-ырдан 16-ырга чейин кырлар. Алдыңда сенің турабыз, біз қымбатпыз бір өзіңі. Біз разыбыз Атаке, сені даңқтайбыз. Шаң менен даңқтап сені, түбілік ырдай телің. Кудуретіңда чексіз, ырайымың чач бүтелге. Шаң менен даңқтап сені, түбілік ырдай телің. Кудуретіңда чексіз, ырайымың чач бүтелге. Жаңы жашоону сен бердиң, сүйүп тынчтыкты тартуулап. Эч нерседен мен коркпоймун, сен мени менен. Сенин сүйүүң мени коргойт, үмүт ишеним тартуулап. Менин жүрөгүм Атаке, сени даңктасын. Шаң менен даңктап сени, түбөлүк ырдай телиң. Кудуретиң да чексиз,
айымың чачбеттеге шаң менен даңтап сени түбүлүкөрдай телиң кудуретиң да чексиз айымың чачбеттеге кудуретиң да чексиz айымың чачбеттеге кудуретиң да чексиз айымың чачбеттеге Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.